Эми орозону кандай тутат экенбиз, кайсыл убакта тутат экенбиз билип алдык. Азыр болсо ушул Рамазан айы кирип келген, кантип кирип келгенин билебиз. Биз бардыгыбыз Рамазан айы качан башталат деп сурап калабыз. Рамазан айына аз калганда. Эми ошол мусулмандар кантип Рамазан айын кирип келгенин билет десе, ويجب أن يلتمس الناس حلال في 29 من شعبان وقت الغروب дейт. Биз бардыгыбыз эле билебиз, мисалы биздин календарды карай турган болсок, сентябрь, октябрь, ноябрь деп өзүнүн аттары бар. Арабтардын календарында, мусулмандардын календарында Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хижраттан кийин, Мадинага көчкөндөн кийин жазаган календары боюнча алардыкы мисалы Рамазан, анан Шаввал, Зулкада, Зулхиджа деп өзгөчө аттары бар. Алардын бири Рамазан айы турабы. Рамазан айына чейин Шаабан деген ай келет. Ошол Шаабан деген айдын 29-күнү болгондо биз эмне кылат экенбиз? Мусулмандардын баары милдеттүү түрдө күтүш керек экен. Эмнени? Айдын чыгышын. Хилал араб тилинде эки ай бар кыздар. Бирөөсү комар деп коет, бирөөсү хилал деп коет. Комар деген бул тоголок ай, хилал бул жарым ай, полу месяц. Биз ошол хилалды, полу месяцти күтөт экенбиз. Шаабан айынын 29-күнү кечинде ай чыгышын күтөт экенбиз бардыгыбыз. Чыгабы экен же чыкпайбы экен. Андан кийин айтып атат, фаин руаху сому, эгерде ай чыга турган болсо, элдер көрсө, ай чыкканын көрсө, анда баардыгы эртеси уже биринчи Рамазан башталды деп, эртеси Рамазан башталды, орозо тутуп башташат дейт. Ваин гомма алейхим акмилуху 30 яуман. Эгерде эч ким көрбөсө, ай чыкпаса, анда ошол Шаабан айынын 30-күнүн толтурушат экен. Толуктайт экен, 30-күнү толук болгондон кийин анан биринчи Рамазан деп анын эртеси баштайт экен. Ушул таризде бардык айларды эсептешет экен кыздар. Мусулман календары боюнча бардык айлар ушинтип эсептелет экен. Ар бир айдын, мисалы Рамазандын 29-күнү болгондо кечинде айды карашат. Эгерде эртеси ай көрүнгөн болсо түнчүндө, эртеси демек кийинки айдын башталышы, ай жаңырды. Кийинки мисалы Шаввал айынын дагы 29 айды карашат. Чыкты, демек эртеси айдын жаңырышы болот. Эгерде чыкпаса, анда 30 күндү толукташат. Мисалы бизде 30-31 деп кетет го, мисалы ала турган болсок, август 31 күндөн турду, андан кийин сентябрь 30 күндөн турат. Мусулмандардын календары боюнча аларда же 29, же 30 ушинтип уланып кете берет. Кээде балким 28 болуп калышы мүмкүн. Бул айга жараша болот. Демек ай жаңырдыбы, жаңы ай башталды. Ай жаңырган жокпу, жаңы ай башталган жок. Ошону биз билет экенбиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинен ала турган болсок, пайгамбарыбыз айтып атат: "Суму ли ру'ятихи ва афтару ли ру'ятихи." Аны көргөнүңөрдө, аны дегенден максат айды көргөнүңөрдө оозуңарды бекиткиле, аны көргөнүңөрдө эмне оозуңарды ачкыла деп атат. Фаин гомма алейхум фа'аду шаабан 30 яуман. Эгерде көрүнбөй калса, ай көрүнбөсө, анда Шаабан айын толуктагыла, 30 күн кылып толуктагыла деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге буйруп атат кыздар. Эми وإن كان بالسماء علة غيم أو غبار أو نحوهما مما يمنع الرؤية قبل الشهادة الواحد العدل والحر والعبد والمرأة في ذلك سواء дейт. Эми ошол Шаабан айынын 29-күнү күн бүркөк болуп калса, же болбосо асманда кандай бир илдет бар болсо, булуттар туруп калса, же болбосо песчаный буря болуп жанагындай эч нерсе көрүнбөй калса, чаң көтөрүлүп, ошондой болуп калса, анда ошол күндү биз яумул шак, шек күнү деп коебуз. Эмнеге шек күнү? Себеби эч нерсе көрүнбөй калды, күн бүркөк, булуттар каптап турат, ай чыктыбы, чыккан жокпу билбейбиз, шек болуп калдык. Эртеси Рамазан башталдыбы же башталбайбы деп биз шек болуп калдыбыз. Эмне кылабыз деп калдык. Өткөн сабакта сиздер менен хадис өткөнбүз. Ушундай шек күнү болгондо пайгамбар сахабалар баары эртең менен таң атып турганда эмне кылган? Баары шек болуп, орозо кармайбызбы деп атканда бир киши келет. Бир киши келип, мен айды көрдүм дейт. Ароби бидуин киши келип, мен айды көрдүм дегенде пайгамбар сандан эмне? Шахадатты сурайт. Сен Аллахка ишенесиңби? Сен менин пайгамбар экениме ишенесиңби? Ооба дегенде, анан анын шахадасын, анын күбөлүгүн кабыл алышат. Эми бул жерде ушундай экен кыздар. Эгерде
Рамазан айы башталып атканда, Рамазан айы эртең башталабы же башталбайбы деп шек болуп калса, күн бүркөлүп калса, ошол моментте бир эле адам келип, ошол адам эгер адилеттүү болсо, мусулман болсо, фасык эмес болсо, чынчыл адам боло турган болсо, биз анын күбөлүгүн ала берет экенбиз. Бир эле адам мен айды көргөнмүн дей турган болсо, биз анда күбөлүгүн алып, эртеси орозо тута берет экенбиз. Бул жерде айтып атат ошентип. Ал адам аял киши болушу мүмкүн, же эркек киши болушу мүмкүн, же эркин адам болушу мүмкүн, же кул болушу мүмкүн, айырмасы жок. Эң негизгиси ал мусулман, адилеттүү адам болуш керек экен. Бир эле адам болсо күбөлүгүн ала берет экенбиз да, эртеси Рамазан айы башталды деп орозону тута берет экенбиз, кыздар. Андан кийин айтып атат: "Фаин роддал коди шахадата сома". Балким ошол адам күбөлүк келтирип, мен айды көрдүм деп келсе, биздин муфтий тыйып коюшу мүмкүн. Койчу, кайдан билесиң? Биз көргөн жокпуз, сен каяктан көрөсүң деп ишенбей койду. Ошол учурда тиги киши эмне кылат? Ошол учурда тиги киши орозосун тута берет, себеби ал көрдү, туурабы? Бирок ошол кезде шек болуп, өзү да шек болуп, эч ким тутпаса, оозун ачып сала турган болсо, ал казасын эле тутуп берет, кафаратын тутпайт. Себеби шек болуп атат, баардыгы күмөн болуп атат. Ошол кезде оозун бекитип кайра ачып сала турган болсо, ал казасын тутпайт. Ошондой эле Рамазан айынын аягында да ошондой болот. 29-күнү көрүп калып, эч ким ишенбей койсо, ал оозун ачып сала турган болсо, анан ката чыгып кала турган болсо, ал эмне кафаратын бербейт, бирок оозун ачып койгондугу үчүн ошол бир күнүн казасын тутуп берет, кыздар. وإن لم يكن بالسماع علة لم تقبل إلا شهادة جمع يقول علم بخبرهم. Ал эми ушундай учур болуп калышы мүмкүн. Ошол Шабан айынын 29-күнү, эртең Рамазан башталабы же башталбайбы деп аткан күнүбүздө асманда да эч бир илдет жок, бирок ай чыкканда көрүнгөн жок. Эмне кылабыз деп калды элдер. Ошол учурда эч бир адамдын күбөлүгү кабыл алынбайт. Себеби асманда эч бир илдет жок болду, адамдар көрбөй калды. Ал учурда жанагындай атайын изилдөөчү аалымдарга кайрылабыз. Бизде мисалы ошондой аалымдарыбыз бар, алардын атайын оборудованиясы бар. Ошол оборудование менен алар айдын чыкканын, чыкпаганын билишет. Ал учурда только ошондой илимпоздордун гана сөзүн угат экенбиз, кыздар. Мисалы биздин Кыргызстанда ала турган болсок, биздин Кыргызстанда айды биринчи эле күнү көрүү кыйын болуп эсептелинет экен. Экинчи күнү көрүнөт экен. Ошондуктан балким башка жерлерде, ааламдын башка жеринде ай чыккан болушу мүмкүн. А бизге көрүнө элек болушу мүмкүн да. Ошол себептен бул жерде айтып атат: "Фаиза сабата фил балади лазимаху жамиун наси вал и'тибару би ихтилафил муталиа" дейт. Биздин мазхаб боюнча эгерде ааламда бир жерде эле ай чыкты дей турган болсо, анда биз ошого баш ийебиз. Ай тутулду дагы, ай жаңырды, жаңы ай башталды деп биз эмне орозону тутуп баштай берет экенбиз. Эгерде ошол нерсе бекем болгон болсо, эртең Рамазан деп бизге кабар келди, болду, биз ошого моюн суна беребиз. Бул биздин мазхабта. Мисалы башка мазхабтарда, Шафи мазхабта ала турган болсок, Шафи мазхабтар кимдер тутат? Түрктөр, мисалы, же болбосо Малайзия, алар өздөрү көрүш керек. Алардын мазхабы боюнча, эгер өздөрү айды көрсө, анда алар тутуп баштайт. Башка мамлекет айта турган болсо, биз көрдүк десе, өздөрү көрбөсө, алар тутпайт. Өздөрү көрдү, анан тутуп баштайт. Ошондой айырмачылыктар бар, бирок биздин мазхабта эгерде ааламдын кайсыл гана жеринде болбосун ай көрүндү деп кабар келсе, биз ошону ала беребиз да. Биз же орозону тутуп баштай беребиз, же орозо бүттү деп айт күнүн кыла берет экенбиз, кыздар. Андан кийин айтып атат: "Вала ясому яуму шакки илля татавван". Эми ушундай учур болуп калат, шек күн болуп калды, күн бүркөк болуп калды. Эртеси адамдар турду, эмне кылат билбейт. Орозо тутабызбы же тутпайбызбы? Шек күн болуп калды. Ошол күнү орозо туткан болобу же болбойбу деген сөз. Ошол күнү бул жерде айтып атат, орозо туткан болбойт. Бирок эгерде тута турган болсо, нафил гана орозо тутат экен. Себеби эгер сиз нафилди ниет кылып тута турган болсоңуз, эгер ошол күн Рамазандын күнү болуп кала турган болсо, Рамазан айына өтүп кете берет. Рамазандын күнү болбой калса, анда нафилге өтүп кете берет. Бирок сиз Рамазандын орозосу деп тутуп баштай турган болсоңуз, анда уже ката кылган болосуз. Себеби балким ал күн Рамазандын орозосу эмес. Ошондуктан ошол күнү орозону биз нафил деп тутсак болот экен. Мисалы Айша энебиз, Али радиаллаху анху ошондой кылышчу экен. Шек күнү алар нафилди ниет кылып орозо тута беришчү экен.
Пайгамбарыбыз да айтып атат бул жерде: ла юсомул яумаллази яшукку фихи аннаху мин рамадана илля татавван. Шек күнү Рамазандын орозосун тутпагыла, бирок эмне нафил орозо тутсаңар болот экен деп хадистин мааниси келип атат кыздар бул жерде. Ошондой эле Рамазандын аягында وَيُلْتَمِسُ حِلَالَ الشَّوَّالِ فِي التَّاسِعِ وَالْعَشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ فَمَنْ رَاهُ وَحْدَهُ لَا يَفْطِرُ. Рамазан айынын 29 күнү болду. Рамазан толугу менен биз орозону туттук да 29 күнү келди. Кечинде баягы башындагыдай эле адамдардын баары жана айдын чыгышын күтөт экен. Ай чыгабы же чыкпайбы? Эгер ай чыга турган болсо 29 күнү кечинде, анда эртеси айт күнү башталат. Эгерде чыкпай турган болсо, анда эмне Рамазанды 30 күн кылып толуктайбыз. Көбүнчө 30 күн кылып толуктайбыз. Чыкпаса, анда Рамазанды 30 күн толуктайбыз дагы, анан эмне айт күн болот. Эми бул жерде айтып атат, эгерде мисалы 29 күнү жанагындай шек күн болуп калса, күн бүркөк болуп калса, анда жанагындай бир киши келип айтса, мен көрдүм десе, бир кишинин күбөлүгүн кабыл албайт экенбиз. Эмнеге? Себеби адам баласы ушундай экен. Эгерде мисалы кыйналып, бир ай бою кыйналып, орозо узак болуп, анын үчүн кыйналып жүрүп, балким ал бүтсө экен деп жүрүп, ал кишинин көзүнө көрүнүп кетиши мүмкүн экен ай чыкканы. Балким на самом деле чыккан жок, бирок ага мындай ошондой сыяктуу көрүнүп кетиши мүмкүн. Чыгып анан кайра киргендей көрүнүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан бир адамдын күбөлүгүн албайбыз. Бул учурда айдын аягында, Рамазандын аягында биз эки адамдан аз болбогон адамдын күбөлүгүн алат экенбиз. Бул жерде айтып атат: фаин афтара кодоху ва ла кафарату алейхим. Эгерде бир адам келип эле күбөлүк берип, анысы туура эмес чыгып кала турган болсо, мен көрдүм деди, бирок на самом деле чыккан жок, ал орозосун бузуп сала турган болсо, бирок чыкпаган болсо, анда эмне ал казасын эле тутуп берет, кийин кафаратын кылбайт деп атат. Фаин кана бис-самаи иллатун кубла шахада раджулайни ау раджулун ау имраатайни. Ошондой учурда шек күн болуп кала турган болсо, биз эки эркектин же болбосо эки аялдын күбөлүгүн гана ала алат экенбиз. Бир адамдан аз болбош керек экен, кыздар. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهَا عِلَّةٌ فَجَمْعُ كَثِيرٌ. Жана жогоруда айткандай эле, эгерде асманда эч бир илдет болбосо 29 күнү, анда биз жанагындай аалымдардын, атайын изилдөөчү адамдарга кайрылабыз. Алар эмне деген болсо, ошолордун сөзүн кабыл алат экенбиз, кыздар. Wa Zulhijjatu kash-Shawwal. Зүлхиджа айы дагы Шаввал айында эле. Биз айттык жогоруда арабтардын, негизи эле мусулмандардын календары боюнча айлар ошол айдын чыгышы менен болот. Ай көрүндү, кийинки ай башталды. Ай көрүнгөн жокпу? Башталган жок. Ошол Зүлхиджа айы дагы ошондой эле эсептелинет дейт. Ай чыккан болсо Зүлхиджа башталат Шаввалдан кийин, ай чыкпаган болсо анда башталбайт деп атат, кыздар. Мынакей ушинтип биз Рамазан айынын киришин жана бүтүшүн ушинтип билет экенбиз, кыздар.